Бишкекте бүгүн дагы бир митинг, Кыргызстандагы мусулман аялдардын укугун коргогон бир канча уюмдар кыздарды мектепке жолукчан киргизбей жаткан Билим берүү министрлигинен нааразычылык акциясын өткөрүүдө. Бегиле мындан ары кандай кылабыз? Жолукчан кыздарды мектепке киргизбөө чаралары мындан ары улана береби же толук кандуу уруксат берилеби? Биз бүгүн ушуну талкуулайбыз. Ободо Азаттык плюс, саламатсыздарбы? Ислам дининде кыз балакатка жеткенде сөзсүз түрдө жоолук салынып, хиджаб кийип, колун жана бетинен башка бардык жерлерин жаап жүрүшү керек. Бирок мындай кийинүү Кыргызстандын мектептериндеги эрежеге туура келбейт. Саламатсыздарбы? Алгачкы суроо Жамал эже. Айтсаңыз, Кыргызстан мектептериндеги жолукчан кызды сүрөттөйлүчү биринчи. Ал ким өзү? Ал кандай кыз? Эң биринчиден ал Кыргызстандын жараны, мүмкүн кыргыздыр, мүмкүн башка бир улуттагыдыр, бирок Кыргызстандын жараны, ал кыз балагатка жеткен. Мисалы үчүн биз жоолук салынуу дегенде эле школьный формасын кийсин. Эгерде форма кыскараак болсо, колготкеби же ичинен шым кийип алып, бирок ак жоолугун салынып алып, мектепке барууга уруксаат сурап атканыбыз ошол нерсе болуп атат да. Ошону кийип барууга уруксаат берсин деп. Бирок ал кыз өзү түшүнөбү ошол хиджаб деген эмне экенин? Мен айтар элем, ал кыз өзү түшүнөт, түшүнбөсө жоолук салынбайт. Себеп дегенде ислам дининде зордук, зомбулук деген жок. Ар бир бала өзүнүн ыктыяры менен тандап алат. Эгерде ал кыз ошол жоолук салынгысы келсе, салынып калса, ал кыз демек ошол эки жоолугу менен мектепке кириш керек. Бирок азыркы учурда ошол Билим берүү министрлиги көп эле директорлор айтып атат, мектепке кирип келе атканда жоолуңарды чечип койгула, мектептен чыгып атканда кайра жоолуңарды салынып алгыла деп атат да. Хиджаб менен жоолуктун айырмасы чоңбу? Же азыр көпчүлүк айтышат, десе хиджабчан келип атат депчи. Бул жоолук такыр башкачабы? Мындай түшүнүшүбүз керек да. Ошол хиджаб деген бул аял кыз баланын авратын жабылган нерселер да. Мисалы бети, колунан башка нерсеси жабылган. Ал эмне кийет өз ыктыяры да. Бирок биз хиджаб деп арабтын терминологиясын өтө модный кылып киргизип алганбыз да. Бирок биз айтып атабыз, школьный форманы кийип эле, башына жоолук салынса эле, бул шарият боюнча авратын жапкан болот. Эже, мындай да, жөн эле мисалы кыргыздын жакшынакай тебетей деле, башка эле кыргыздын бир оймо чиймеси бар көйнөктөрдү кийсе деле болбойбу деп интернетте жазып атышпайбы? Сөзсүз эле жоолук салынып уронуш керекпи депчи? Эмне кылыш керек? Мен бул маселеге көп эле айтып келем, кайра кайталап кетейин. Мисалы үчүн кыргыздын тарыхын алып көрсөк, такыя кийчилик, элечек кийчилик деп көп айтабыз да. Ошол такыя топуну кыз бала балагатка жеткенге чейин кийчү. Мисалы биздин чоң апаларыбызды карап көрсөңөр, 8, 9, 10, 11 жашында уже балалуу болуп калышкан да. Балагатка жеткенге чейин эле буларды турмушка берип коюшкан кудалап. Анан балагатка жеткенден кийин элечегин кийип, турмушка чыккандан кийин турмуш элечегин кийген. Эми мен азыр айтар элем да, мисалы 12-15 метр чөпөрөктү оронуп, мисалы үчүн көчөгө чыгыш же болбосо маршруткага түшүш мүмкүн эмес. Азыркы жоолук ошол элечектин современный эле формасы. Жарым метр материал, во-первых, бул арзан, жөн эле аял киши жаап алып атат да авратынчы. Анан кийин кыргызча оймо чийме кийеби, кандай кийет, бул адамдын өзүнүн ыктыяры да. Бул эң, мен дайым айтам, мисалы үчүн национальный формада кийсе, бул эң жакшы нерсе. Биздин коомдагы ошол акыркы 5 жылдан бери дайыма жаз келгенде ошол мусулман аялдарынын модасы деп, бирок кыргыздын колорити менен деп көп эле модаларды киргизип атабыз, бирок буга дагы мындай бир кичине финансы керек болгондуктан биз ошол школьницаларга бекер таркатып бере албай атабыз. Кабыл алыш керек анын үстүнө, Анан сөздүн аягында айтып койсоңуз, бүгүнкү күндө Кыргызстанда эмне проблема болуп атат? Киргизбей атабы мектепке, же айдап чыгып атабы, же жолугун жулуп атабы, кандай кылып атат? Бул маселе бир 6-7 жылдан бери эле өтө мода болуп атат да. Сентябрь келет, жаз келет, күз келет дегендей ошол Министерство образования аркылуу 2008 жылда ошол экс министр келгенде бул тыюу салды эле. Анан кайра биз жөн эле түшүндүрүү иретинде деп кайра ошол приказын өзгөрттү эле. Азыркы учурда дагы министр өзү бүт теледен берип атат. Мен бир да кызга тыюу салган жокмун, билбейбиз, кире берсин деп. Бирок ушул убакка чейин 8 мектепте болобу, Арабанда болобу мен кыздар менен сүйлөштүм кече күнү дагы. Бир да кызды жоолукчан киргизбей атат да. Биз жоолукчан сени киргизбейбиз, жоолуңду чеч, же болбосо барып медресең оку деп атат да. Мен ушул жерден жанагы начальник отделдагы 2008-2009 жыл ушул убакка чейин отурат экен азыр Кудайбердиева. Бул дагы айтты да, эгерде биздин форманы кийбесе, булар барып медресеге окусун деп. Бул жерде анда балдардын укугу каякта? Билим алуу укугу. Мисалы бизде Конституцияда 16-бирене менен 32-биренеде айтып атат, дин эркиндиги деп. Бул каяка кетип атат? Анан өзлөрүнчө эле ошол мектеп устав жазып алып эле, ал уставы
конституцияга каршы келсе дагы биздин уставыбыз бар деп директорлор ошону көргөзүп кыздарды чакырып азыр эми жоолугун чечип 2008 жылдай жоолугун чечип чачын жулушкан жок, бирок жоолугуңду чечпесең киргизбейбиз деп эле кыздарды шылдыңдатып. Сизге канча кыз арызданды мисалы? Азыр менде 150 кыздын арызы турат. Бул жерге тыюу салган туура деп эсептейм. Бирок ошол эле учурда багы жоолукчандардын укугу бузулуп жаткан жокпу? Негизи эле мектептин уставы ушу конституциядан жогору болуп калабы? Жок, эң эле туура деп эсептейм. Ал ошол экен конституциянын негизинде ошо тармак билим алууга укуктуу, билим алгысы келе ошо мектепте. Ошонун талабына жараша жүрүш керек. Кыргызга демократия, адам укугунун үстөмдүгүн алып келебиз деген ураанды көтөрүшөт. Анан жоолук таккандарга тыюу салышат. Ачык кийингиси келгендердин ачык кийингенге акысы болгондой эле жоолук тагынгандарга жоолук салынганга эмнеге укук болбошу керек? Чолпон Апиева, Вена. Ким кандай кааласа ошондой кийинсин. Адам өзүн жоолукчан жакшы сезсе, анда жоолукчан жүрсүн. Зордогон болбойт. Бул жоолукчан кыздардын мисалы жылдан жылга көбөйүп баратышы бул коркунучтуу жагдай деп эсептейсизби анда? Коркунучтуу жагдай эмес. Эми мына баарыбыз кыргызбыз, глобализация деп айтып атабыз. Мисалы глобализациянын эң баш эреки ошо эреки жанагы диндерди жайылтуу, ошонун ичинде мусулманчылык да кирет. Биздин кыргыздын өзүнүн салт санасы бар, каада салты бар, наркы бар. Анан биздин кыздар ошо эреки турмушка чыкканга чейин татынакай топу кийген, кундуз тебетейлерди кийген. Эгер деле ошончолук аябай эле кийгиси келип атса, башына күн өткөрбөш керек болсо, жанагы кыргыздын орнаменти түшүргөн оймо чиймескен жеңил топуларды кийсин. Бүгүн 21-кылым. Азыр мына хиджабты кийгенге мына Түркмөнстанда, Тажикстанда, Өзбекстанда, атүгүл Францияда, мына бүгүн Казакстанда тыюу салып атат. Эми үчүн бизде ким каалаган жасай берет? Эми үчүн кыргыздын салт санасын талкалап жоготуп, талап тоношубуз керек. Адам укугуна жашынып алып ушинтип өтүшүбүз керек ба? Эми үчүн бир адамдын укугу бир элден, бир мамлекеттен жогору туруш керек. Кыргыздын укугун ким коргойт? Кыргыздын кыздары эч качан кара кийген эмес. Азыр баш аягы жок мечиттер көбөйдү, медреселер көбөйдү. Тыюу салыш керек. Алар эмнени окуп атат? Алардын окуу программаларын караш керек да. Азыр айрым медреселерде жанагы көп балалуу үй бүлөлөрдү силерге жардам беребиз деп коюп, кийим кечесин тамак аштан бери камсыздап коюп, эмне окутуп атканын киши билбейт. Ага айыл өкмөтүнүн да иши жок, билим берүүнүн да иши жок. Башаламандык, Башаламандык. Азыр кечирип коесуз. Башкесерлер чыгат да. Сөзүңүзгө каршы Жаман эже, чын эле ушул диний уюмдар чет өлкөдөн миллиондогон акча алып атабы? Сиздердин уюмуңуз деле ошол мисалы каяктан каржыланат? Айтпайт да, жашырат да булар. Жашырын. Мисалы көрөрмөн тура түшүш керек. Көрөрмөн тура түшүш керек. Фашизм болуп атат. Террор деген ошо да. Айып үчүн көчөлүң ошо мусулман болгон өлкөлөрдөн болгон адамдардын баары терроризм жаратып атат. Жөнөкөй мусулмандарды өлтүрүп атат мисалы. Неофашизм чыгып атат мусулман секторларынан. Эч бир фонд миллиондоп бербейт. Эгерде бизге миллиондоп берсе, биздин өзүбүздүн офисибиз турат эле, өзүбүздүн бир грант албайсыздар сиздер? Биз грантты көпчүлүгү мисалы үчүн эл аралык донорлордон алабыз. Араб мамлекеттерден биз грант албайбыз. Көбүнчөсү биздики ООНдон алабыз, ОБСден алабыз. Адам укугу боюнча. Адам укугу боюнча. Ошол азыр мына Сорос объявить этиптир. Ошол эки жоолук боюнча деп жазып атабыз. То есть биз ошондой эл аралык донорлорго грант объявить этсе, ошолорго жазып какой-то кичинекей бир грант алышыбыз мүмкүн да. Бирок основном биздин коомдо ошол динге кызыгып, ислам динин жайылтам деген жөн эле кыргыздын патриот аялдары. Биз аларга 1 сом төлөбөйбүз. Алар бизден 1 сом талап кылбайт. Биз аларга жөн эле ислам динин Абу Ханифа мазхабы боюнча туура Куранды окуганга, араб тилин гана үйрөтөбүз. Америкалык мусулман айым Кульсум Абдулла компьютердик инженерия жаатында илимдин доктору. Ал эми оор атлетика анын хоббиси. Бир топ жыл ал жоолук салынгандыгына байланыштуу спорттун бул түрү боюнча мелдештерге катыша албай келген. Бирок быйыл көптөгөн кайрылуулардын жана арыздардын натыйжасында ал эл аралык таймаштарга хиджабчан чыгууга уруксат алды. Бирок мындай уруксаттар тилекке каршы бардык жакта эле бериле бербейт. Хиджаб кийип оронуп жүргөн кыздарга спорттук мелдештерге катышууга, коомдук жайларда жүрүүгө, мектепке барууга тыюу салынат. Мындай мыйзам Европанын бир катар өлкөлөрүндө бар. Францияда ушул жылдын июнь айынан баштап коомдук жайларда бети жабык кийимчен, тагыраак айтканда паранжачан жүрүүгө тыюу салынды. Мыйзамга баш ийбегендер 150 евро айып пул төлөп калышы мүмкүн. Францияда 6 миллионго жакын мусулман жашайт. Алардын ичинде 2000ге жакыны хиджаб, паранжа кийип жүрүшөт. Бельгияда коомдук жайларда бетин жаап жүрүүгө таптакыр болбойт. Италияда мындай мыйзам 1975 жылы эле кабыл алынган. Түркияда 14 жылдан бери